Азыр биз тригонометриялык формулаларды пайдаланып мисал чыгарууларды карап көрөлү. Мисалы, косинус альфа барабар 5-1 болсо, анда мына эркиндей туюнтманын маанисин кандай кылып тапсак болот? 2 синус альфа плюс синус 2 альфа бөлүнгөн 2 синус альфа минус синус 2 альфа дейт. Ушул туюнтманын маанисин тапкыла дейт. Бизде бул жерде синустун дагы синус 2 альфанын да мааниси белгисиз болгону, косинус альфанын гана мааниси белгилүү. Муну кандай кылып чыгарсак болот? Албетте, азыркы чыгарган формулаларды пайдаланабыз. 2 синус альфа плюс синус 2 альфаны болсо, 2 синус альфа көбөйтүлгөн косинус альфа экендигин чыгарганбыз. Анда 2 синус альфа минус 2 синус альфа көбөйтүлгөн косинус альфа барабар. Бул эсептен алымында 2 кошулуучуда тең, мына биринчи кошулуучуда да, экинчи кошулуучуда дагы 2 синус альфа тургандыктан кашааны сыртына чыгарып жиберебиз. Кайра кайталайм. 2 кошулуучуда тең 2 синус альфа турат. Биринчиден 2 синус альфа чыгып кетти бүт бойдон, анда 1 калат. Плюс бул жерден 2 синус альфа чыгып кетти, анда косинус альфа калат. Бөлүмүндө дагы 2 кошулуучуда тең 2 синус альфа болгондуктан кашааны сыртына чыгарабыз. Синус альфа. Анда кашанын ичинде 2 синус альфа кашанын сыртына чыгып кетти, 1 калат. Минус экинчи кошулуучудан 2 синус альфа чыгып кетти, анда минус косинус альфа калат. Барабар. 2 синус альфа менен 2 синус альфа кыскарып кетет. Ошентип бизде 1 плюс косинус альфа бөлүнгөн 1 минус косинус альфа калды. Мындан силер эсептин чыккандыгын көрүп турасыңар. Себеби бизде косинустун мааниси берилген. 1 плюс косинус альфа берилишинде 5-1 барабар болуп турат. Косинус альфанын ордуна 5-1 коебуз. 1 минус косинус альфанын ордуна 5-1 коебуз. Барабар. Алымын жалпы бөлүмгө келтирсек 5 болот дагы, 5-4 болот экен. 5-тен 4 эмес, 5-6. 5-6 болот экен. Бөлүмүндө болсо 1-ден 1 алсак 5-4 болот. Барабар. Бул бөлчөк бөлүү дегенди түшүнөрүн билебиз. Анда 5-тен барабар 5-6 бөлүүнү көбөйтүү менен алмаштырсак, анда экинчи бөлчөктөгү алым менен бөлүм ордун алмашат. 5 алымына кетет дагы 4 бөлүмүнө түшөт. Барабар. 5 менен 5 кыскарып кетсе 6 бөлүнгөн 4 болот. Муну 2ге кыскартсак деген сөз алымын да бөлүмүн да 2ге бөлөбүз. 6-ны 2ге бөлсөк 3 калат, 4-тү 2ге бөлсөк 2 калат. Ошентип биз эрге суралган туюнтманын маанисин таптык. Дагы бир экинчи эсеп чыгарып көрөлүк. Дагы тригонометриялык формулаларды пайдаланып, номер 2 эсеп. Анда мындай дейт. Ал эсепте мына бирини чыгарууну талап кылат экен. Синустун 4-чү даражасы синус 4-чү даражадагы альфа кошуу косинус 4-чү даражада экинди косинус квадрат
kosinus kvadrat alfa plus sinus kvadrat alfa көбейтілген kosinus kvadrat alfa barabar. Biz ушул туюнтманын эмнеге барабар экендигин таап көрөлү. Биринчи бул жерде 3 кошулуучу турат. Азыр биз биринчи кошулуучу менен үчүнчү кошулуучуну карасак, биринчи кошулуучуда синустун 4-чү даражасы, үчүнчү кошулуучуда синустун квадраты турат. Анда синустун квадратын кашаанын сыртына чыгарсак, 4 даражадан 2 даража чыгып кетсе, анда кашаанын ичинде 2-чи даражасы калат. Косинус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа чыгып кеткендиктен, анда косинус квадрат альфа калат. Плюс экинчи кошулуучубуз мунун өзүн жазып коелук. Плюс косинус квадрат альфа. Косинус квадрат альфа барабар. Синус квадрат альфанын өзүн жазабыз. Синус квадрат альфа. Ал эми синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Бул бирге барабар. Бул биринчи сабакта көрсөтүлгөн болчу. Анда бирди жазбай деле койсок болот. Плюс косинус квадрат альфа калат экен. Барабар. Азыр эле айткандай, косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа бирге барабар болот. Косинус квадрат альфа, синус квадрат альфа. Демек, бул бирге барабар болот. Ошентип, тригонометриялык дагы бир мисалды чыгардык. Бул бирге барабар болот экен. Эми дагы бир үчүнчү мисалды карап көрөлү. Анда үчүнчү мисалды карап көрөлү. Үчүнчү мисалыбыз мына мындай болсун. Номер үчүнчү мисал, анда тангенстер менен байланышкан эсептерди карап көрөлүк. Номер үчүнчү болсун. Номер үчүнчү эсеп болсун. Анда мындай дейт. 1 плюс тангенс квадрат альфа бөлүңдө тангенс квадрат альфа плюс котангенс квадрат альфа. Барабар. Биз тангенс жана котангенстердин аныктоосун эске алып жазалы. 1 плюс тангенс бул өзү синус квадрат альфанын косинус квадрат альфага болгон катышы. Муну мурдакы сабактарда көрсөткөн болчубуз. Анда кайрадан эле бул жери синус квадрат альфа бөлүнгөн косинус квадрат альфа плюс ал эми котангенс болсо тескерисинче ал косинус квадрат альфанын синус квадрат альфага болгон катышы. Ошентип барабар. Анда бөлчөктүн алымын да бөлүмүн да жалпы бөлүмгө келтирсек, косинус квадрат альфа, анда бирге косинус квадрат альфадан тиет дагы косинус квадрат альфа плюс өзүнө бирден тийгендиктен синус квадрат альфа бөлүмүнөн жалпы бөлүм косинус квадрат альфа көбөйтүлгөн синус квадрат альфа болот. Анда биринчи бөлчөккө синус квадраттан тийсе, анда синустун 4-чү даражадагы альфасы болот. Плюс экинчи бөлчөккө косинус квадрат альфа болгондуктан косинус 4-чү даражадагы альфа болот. Барабар. Ошентип барабар. Анда бөлчөктү бөлчөккө бөлүү болуп калгандыктан косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа бөлүнгөн косинус квадрат альфа. Мына бир эки бөлчөк бөлүү дегенди түшүнөрүн билебиз. Анда аны бөлүүнү көбөйтүү менен алмаштырсак, экинчи бөлчөктүн алымы менен бөлүмү алмашып калат дагы. Косинус квадрат альфа көбөйтүлгөн синус квадрат альфа бөлүнгөн
Sinus 4-cü dərəcədəki alfa plus kosinus 4-cü dərəcədəki alfa barabar. Kosinus kvadrat alfa plus sinus kvadrat alfa 1-ге barabar. Anda 1-ді орнына қойсақ, kosinus kvadrat alfa менен kosinus kvadrat alfa қысқарып кетеді дағы, анда 1-ді де жазбай қойсақ болады екен. Анда sinus kvadrat alfa бөлінген sinus 4-cü dərəcədəki alfa plus kosinus 4-cü dərəcədəki alfa болып қалады екен. Мұны ушул бойынша қалтырсақ та болады, же болбосо бөлімін андан ары өзгөртүп түзсөк болады.